Айке. Түш. Вы как себя ведете? Я Нормально эле, мага үйрөтө бербе сен. Пьяный водитель. Какой нахуй пьяный деген? Пьяный водитель. Я на вас буду жаловаться. Ассаламу алейкум, такси жамааты. Ушундай видео көрүп калдым эмеден. Беспредел KG-ден, Instagram баракчасынан. Эмне дейбиз? Тариф комфорт экен, конфликтный момент между пассажиром и водителем болуптур. Видеону пассажир айым тарткан. Пассажирдин айтымы боюнча ал жаш баласы менен болгон. Водитель болсо маневрлар жасап, обгон жасаганына корккон окшойт. Анан замечание берсем, мен ушинтип түшүрүп салды дейт. Бирок видеонун акырында көрсөңөр болот. Машинадан түшүп баратып, водительди еще пьяный деп койгон да. Пьяный дегенде водительдин жини чыгып, бир аз ачууга алдырып сөгүп коюптур аял кишини. Ушундай ситуацияларда эмне кылуу керек эле? Эгер водитель чынында эле ушундай опасный маневрлар жасап, машиналарды обгон кылып бараткан болсо, пассажир замечание берсе, унчукпай эле, хорошо, макул, извините деп жооп берип койсо, бир аз сабырдуулук кылып, конфликт возможно ушул деңгээлге чейин барбайт болчу. Эгер конфликт бир аз мындай продолжение болуп аткан болсо, ордунда эле вежливо ошондой учурда да мындай бир аз сылык мамиле кылып, тогда мен силерди алып бара албаймын, извините, я вас подвести не могу, башка такси чакырып кетип калгыла сураныч деп, мындай жакшылыкча эле түшүрүп койсо болмок. Бирок көп пассажирлер, именно айымдар, таксиге чыкканда өзүнүн личный проблемасы менен, семейный проблема, жумушта проблемалар менен нерв болуп такси чакырып чыгышат дагы. Такси келгенде башында таксинин мындай жинне тийип кое турган привычкалары бар. Көп пассажирди, мен эле көп жылдан бери такси тармакта жүрөм, көп эле башымдан өттү окшойт. Эч кандай проблемасы жок, көргөзүлгөн точкасына келесин, таксиге отурат, мындай бирдемеке деп сүйлөп, таксисттин жанагына жинне тийип кое турган привычкалары бар. Көпчүлүк түрдө водитель унчукпай эле отурса деле, пассажирлер тараптан башталат ушундай. Бирок именно ушул конфликт боюнча водитель эгер чынында эле опасный маневрларды жасап, обгон кылып баратканда пассажир замечание берсе, бул жерде толугу менен водитель тараптан айып болуп калат. Водитель не прав, мындайча айтканда. Премиальный тарифтерде тариф комфортто, опасный маневрларды жасаганы болбойт. Надо плавное вождение деген бар. Тесттерден өтүп атып, комфортко доступ алып атканда тест тапшырабыз. Ошондой барыңар эле билесиңер аны. Кандай айдайсың, жай айдайсың, каттуу айдайсың, кандай музыка угасың, салондун температурасы кандай болот деген суроолорго жооп берип, анан доступ алабыз. Ошондуктан тариф комфорт плюс бизнесте баратканда, мындай маневрларды азыраак жасап, полосадан полосага перестраиваться этип аткандарды бир аз азыраак жасашыбыз керек негизинде. Уже бул биздин милдетибиз болот. Биз как обслуживающий персонал өзүбүздүн клиенттерге бир аз сылык мамиле кылып, ситуация ушундай айып пассажир тараптан кетип атканда да колдон келишинче спокойствияны кармап, сылык мамиле кылып, эгер бирок конфликтте неизбежный болуп аткан болсо, башында эле жакшы сүйлөп эле, анда башка такси чакырып эле кетип кал деп предлагать этип, жакшы эле түшүрүп салган жакшы. Бирок видеонун акырында айым деле пассажир сен пьяный экенсиң деп жөндөн жөн куруу домат кылып түшүп кетип атат. Водитель понятно то, что ал мас эмес, көрүнүп эле турат мас эмес, жини чыгып кеткенде деле мындай байкасаңар болот, то, что водительге куруу домат кылып атканы. Бул жерде мен ойлойм, бүт конфликтный ситуацияны водитель тарапка чечип, аял киши пассажир тараптын тарабын алып чечкен учурда да мен ойлойм, бул жерде 60% водительдин күнөөсү бар, 40% пассажирдин күнөөсү бар. Ошондуктан мен ойлойм, так как мы таксист болуп клиент обслуживать этип аткандан бир аз биз сылыгыраак мамилени биз кылышыбыз керек. Эгер пассажир тараптан өтө эле ушундай несправедливость болуп атса, машинадан сөкпөй, жилкибей эле мындай акырынан түшүрүп койсок туура болот деп ойлойм.